Алла Субхана Тағала барыбыздың кылган ибадаттарыбызды, Рамазан айында кылган дуаларыбызды, ихсан, хайр, жакшылыктарыбызды барлыгысын Алла Субхана Тағала кабыл кылган болсун. Чындыгын Алла Таала барлык жүрөктөрү сырлары билип турган зат, көрүп турган зат. Урматтуу бир туугандар, дагы бир жолу бардыгыңыздарга Алла Тааланын саламы, тынчтыгы, мээрими жана райымы, рахматы болсун. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына азыр кылып жаткан кичинекей бир иш чарабыз бул биз тараптан, ушул калыс тартоо тараптан сиздерге кичинекей болсо да бир суроо жооп болот бир туугандар. Бул суроо жооптун максаты сиздердин кимиңиздер күчтүү экен, кимиңиздер алсыз экен эмес, балким бир аз болсо дагы элге, бир аз болсо дагы үммөткө, жүрөгүнө бир аз болсо да жашоосуна илимдин чаңчасы болсо да илимдин нурун алып келүү, жашоосуна илимдин нурун алып келүү. Алла Таала бизди бул дүйнөгө эмне максат жараткан, кандай жашап жатабыз, ибадаттарыбызды кандай аткарып жатабыз, ибадаттарыбыз туура экен, кылып аткан амалдарыбыз туура экен. Мына ошону бир аз да болсо да кичине так жана туура аткарып коюуга бир аз да болсо да бир кадам таштадык, бир аз да болсо да бир аракетибизди көрүп жатабыз. Азыркы биздин кылып аткан иш чарабыздын тартиптерин айта кетели бир туугандар. Биз тараптан азыр суроо берилет эң биринчи алгач. Ким биринчи колун көтөрүп, адеп менен колун көтөрүп туруп, ким биринчи колун көтөрө турган болсо, ошол бир тууганыбыз сүйлөйт. Эгер ошол бир тууганыбыз туура айта турган болсо, бул калыстар, дамлылар тараптан чечилет. Ушул алдыңыздарда көрүп турган хадия белектерибиз сиздерге тартууланат бир туугандар. Андан кийин экинчиси бул жерде отурган медресенин балдарына эмес, сырттан келгендерге. Эгерде сырттан келгендер, коноктор эч кимибизди билбей кала турган болсо, таппай кала турган болсо жоопту, анда медресенин балдарына айтканга уруксат. Анан дагы бир шарты, медресенин балдары жаныбызда отургандарга шыбырбайбыз, Дагы үчүнчүсү эскерте кетчү нерсе, бир жолу туура жоопту тауып, айтып белек алган адам кайра экинчисин айта албайбыз, бир жолу, бир бар. Анда эмесе Кудай буйруса баштайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң биринчи, эң алгачкы сурообуз. Толук суроого толук кулак төшөп, толук угабыз, эң биринчи. Исламда, биздин жашап жаткан исламда канча фарз бар? Кетти. Бисмилла, туруңуз. Азыр дагы бир айта кетчү нерсе, микрофон алып барат, микрофон менен шашпай сүйлөйбүз, толук кенен сүйлөй беребиз. Биз жашап жаткан ислам дининде, карманып жаткан ислам дининде 40 фарз бар. Эң негизгиси. Бериңиз. Микрофону тезирээк алып бериңиз. Жаңылбасам 5 фарз бар. Биринчиси бул ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Бир гана сыйынууга татыктуу зат бул Аллах, Мухаммад Расулуллах. Анын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Биринчиси ушу фарз. Так, экинчиси болсо бул намаз. Намаз окуу. Үчүнчү фарз орозо. Төртүнчүсү зекет. Бешинчиси болсо Меккеге хадж. Ажылыкка бар. Ажылыкка. Ушуну билем да, адашпасам. Машалла, Алла мубарак кылсын. Алла разы болсун. Алхамдулилlah, Аллах Таала чексиз мактоо болсун. Бул бир тууганыбыздын айткан жоо эң туура болду. Кандай эле Имам Бухари рахматуллахи алейхинин китебинде сахисте да келет. Ибн Умар разияллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Буньял ислам аля хамсин, шахадату ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадун расулуллах." Ошол биринчи, ошол 5 айткан, ошонун бардыгы туура болду. Келиңиз, бир тууган, атыңыз ким? Белеңизди алып кетиңиз. Береңиз кут болсун. Мубарак болсун. Анда эмесе экинчи суроого өтөрөйлү. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Келмеси жана келмесинин мааниси, максаты кандай?
Ким биринчи кылып көтөрдү? Сиз көтөрдүңүз, а? Туруңуз. Туруп айта бериңиз. Атыңызды айтып туруп айта бериңиз. Экинчи бул байке көтөрдү эле. Сүйүн. Бул жакка бериңиз. Колуңузду көтөрүп тура бериңиз. Ордуңуздан тура бериңиз. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Жана Мухаммедтин элчиси. Ушул сөздү тил менен айтуу, жүрөк менен ишенүү. Машалла. Жана максаты? Максаты? Келменин максаты? Келменин максаты? Бул байкеге бериңизчи, Калпакчан байкеге. Максатын толук айтып койсун. Ла иляха иллаллах келмеси Алладан башка кудуреттүү зат жок сыйынууга. Бул мааниси. Максаты Алладан башка бизге ушундай хак жүрөккө мындай сыйынууга татыктуу зат жок деген нерсени мындай жүрөккө киргизүү да. Алладан башка эч ким бизге мөмө бере албайт. Жалгыз Алла гана татыктуу сыйынууга. Мааниси, максаты. Мен оюмча. Машалла, чоң рахмат. Дамла, сиз өзүңүз толук тапкансыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул байкелде туура айтты, ошо калиманын мааниси Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мухаммед пайгамбар алейхиссалам Алла Тааланын элчиси. Ошо максаты ошо калиманын акыйкатын жүрөк алып кел, ар бир акыбал Алладан болот деген нерсени жүрөк алып келди да максаты. Сизге бир жакшылык келди, оорчулук келди. Бардык нерсе, кыскасы бизге келип аткан нерсе жакшылыкта, оорчулукта ошо Алладан болот деген нерсени сезин алып келди да, калиманын максатычы. Ошого иншалла баарыбыз аракет кылалы калимага. Сизге ушул келиңиздер, экөөңүздөр берип коелу. Белеңиздер алып кетиңиздер келип. Машалла, мисвак. Мисвак белеңиз кут болсун. Машалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис келип жатат. Ас-сиваку матхаратун лил фами ва мардатун лир рабби. Мисвак бул оозду жыттуу кылуучу, Алла Тааланын райымын келтирүүчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат хадисинде бир туган. Мисвагыңызды көрсөтүңүзчү, көтөрсөңүз. Мисвак Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям коом бузулган учурда кыямат күнгө жакын. Ким менин бир кичинекей бир сүннөтүмдү тирилткен болсо, ага 100 шахидтин соо берилет деди. 100 шахидтин соо берилет деди. Караңыз, машалла. Мисвак бекем болуңуз, а? Анда эмесе 3-чү суроого өтөлү бир тугандар. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям качан жана кайсыл күнү төрөлгөн? Бүткүл аламга рахмат болуп келген пайгамбарлардын пайгамбары, пайгамбарлардын мөөрү мырзасы болгон биздин сүйүктүү пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям качан жана кайсыл күнү төрөлгөн? Байке, ордуңуздан туруңуз, айта бериңиз. Бисмилла. Апрель 584 жылы окшойт, унутуп калдым. Бираз сизге тураңыз болуп. Бул жака бериңизчи. Assalamu alaikum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz 5 iyun 571 жылы төрөлгөн. 571 жылы төрөлгөн, а? Айчы айы. Айы кайсы болуп калат? Ай 5 июнь. Жылын туура таап атасыз, машалла. Бирок ай окшошпой атат, бираз кичине. Жок, туура. Ким кол көтөрүп атат? Бияк байкадан. Кол көтөргөн сразу ордунан турсун. Assalamu alaikum. 571 жылы 570 21 апрель. 20-чы. Дагы бираз кичине. Негизи туура эле, ошо 571 20 апрелде. Негизи мусулман жыл боюнча Робил Аввал айы 12 түнү дүйшөмбү күнү жарык дүйнөгө келген да. Негизи бул байкеңи туура эле билеңиз алып кетсеңиз болот. Алла разы болсун. Не берейик? Төртүнчү суроого келсек, бүткүл үммөткө кыяматка чейин
хидаят болуп келген, нур болуп келген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшүргөн биздин жашообуз Куран кайсыл айда түшкөн? Биринчи көтөргөн байке. Тиги байке көтөрдү. Арт жагы бирин көтөрдү окшойт. Жаңы келгендер угуп алыңыздар шарттарын угуп алыңыздар жаңы келгендер. Колуңуздар көтөрүп, Рамазан айы Кадыр түнгүнү түшкөн. Машалла. Жообең туура. Алла Куранды айтқан, шах Рамазан аллази унзила фихил Куран. Машалла. Эң туура. Белиңизди алсаңыз болот. Кийинки суроо токтололу. Баардыгыбыз кулак төшөп угуп турабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам качан, кайсыл жашында пайгамбар болгон? Кайсыл жылы, канча жашында пайгамбар болгон? Эң биринчи ким көтөрдү? Бул Топчан байке көтөрдү окшойт. Байкашымча караганда. Ордуңуздан туруп 40 жашында. 40 жашында туура. Жылындагы айттык. Жылындагы. Жылында айтып койшо. Ким? Айтканда кол көтөрүп жооп бересиз, туугандар, кол көтөрүп. Бул байке. Байке, ордуңуздан туруп толук айтып коюңуз. Пайгамбарыбызга 40 жашында пайгамбарлык келет, 610-жылы. Машалла. Машалла. Эң туура жооп. Алла мубарак кылсын. Кийинки суроого жооп бергенде кол көтөрөбүз, кол көтөрүп, ордуңуздан туруп жооп беребиз. Эл көп экенде биз жетишпей калтабызчы. Ошого биринчи кол көтөрүп турабыз, Кийинки суроого караңыздар. Дарат алууну толук баяндап бергиле. Туруңуз, бисмилла. Туруп айт. Шашпай кенен айта берсеңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Биринчиде даратка киргенде ниет кылабыз. Ниет кылып 3 жолу колубузду жуйбуз. Бирдич. Андан кийин экинчиси оозго 3 жолу жуйбуз. Каркыра менен да жусак болот. Ороз айында жуугай эле. Экинчиси мурдун жуйбуз. 3 жолу. Бетти жуйбуз. Бетти баштап. Беттин башталганы бул чачтын башталганы. Анын эки астына чейин. Экинчиси кулактын могу жумшак жеринен экинчи жумшак жерине чейин. Бир жери суу болбой калса бул дарат өтпөй калат экен. Андан кийин бул чыканакты жуйбуз, колду полный. Оң жактан баштайбыз, бар жоончу. Бул жактагы полный жуйбуз. Сахабалар бул эмеге чейин жуучкен, колун бияка чейинчи. Дегенде канчалык көп жусак, ошол кийин кыямат кайымда ошол жерлерибиз нур болуп турат экен да. Андан кийин мас тартабыз, башты жуйбуз. Баш жууганда могу жерден алып туруп тартып, баштын 4төн 1 бөлүгүн жуйбуз. Толук, толук. Толук. Анан эң тартып, биякты кылып коюш сүнөт. Андан кийин бутту жуйбуз. Бутту сол кол менен оң бутту жуйбуз, анан сол кол жууп коебуз. Анан эң арасына суу ичип койсок да бул сүнөт экен. Машалла. Алла разы болсун байке. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалар келип сурады. Ey Allah'ın elçisi. Kıyamet günü adamlar ушунчалык көп болот, ушунчалык сиздин үмөтүңүз көп болгондо, бардыгы кыямат күнү макшар майданда тирилгенде, ey Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, siz бизди кантип тааныйсыз? Соң Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem айтты, бир туугандар. Мен силерди дарат алган мүчөңөрдөн тааныйм. Силердин дарат алган мүчөңөр кандай эле 14-үндө толгон айдай жаркырап турат деди. Андыктан даратты жакшылап алабыз, бир туугандар. Анткени эмне? Намаздын ачкычы дарат, намаздын ачкычы дарат, ал эми бейиштин ачкычы намаз. Намазыңыз жакшы болсо бейиш болот, даратыңыз жакшы болсо намаз болот. Машалла, келиңиз байке, белеңизди алып кетиңиз. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Алла разы болсун, эң туура жооп. Эң көп жана эң аз жашаган пайгамбар ким болгон? Эң узак убакыт жана эң кыска убакыт жашаган эки пайгамбардын атын атаңыз. Эң узун, эң көп жашаган, жана эң кыска жашаган пайгамбардын атын атаңыз. Ордуңуздан туруп айтыңыз байке. Эң узак жашаган пайгамбар Адам алейхиссалам. Жок.
Тиге алмайм. Орныңыздан тұрып қой. Ең ұзын жашаған пайғамбар Сулайман алейхиссалам, ең қысқа жашаған пайғамбар Иса алейхиссалам. Biraz жақындашып. Biraz жақындады. Тура жауап жоқ. Келіңіз бұл жақ. Нух алейхиссалам келді. Сіз белек алдыңыз да. Кейінкілері. Жоқ. Шашпаңыз. Артыңызда тұрады. Ең көп жашаған Ной, Нух пайғамбар. 970 жыл. Ең аз жашаған 33 жыл Муса, Иса. Машалла, ең тура. Ең көп жашаған Нух алейхиссалам болчу. Ең аз жашаған пайғамбар Иса алейхиссалам 33 жыл жашаған. Белеңіз құтты болсын. Белеңізді алып кетсеңіз болады. Кейінгі сұрауға көңіл бұрауыз. Урматтуу бир туугандар, эң биринчи сахабалардан эркектерден ким жана аялдардан ким? Бул байке, устунун жанында байке. Ошоңо барсың. Жок, тик өтөнөн жооп бер. Жок, тиги жооп бер. Айта бериңиз. İslam'ı kabul algan en birinci sahabalardan Abu Bakr radıyallahu anhu, alayımı ayallardan en birinci İslam'ı kabul algan Hadice radıyallahu anha. Maşallah, en to'g'ri javob. Muborak bo'lsin. Eng birinchi Abu Bakr radhiyallohu anhu. Ayollardan Hadice neza, maşallah. Belengizni olib ketsangiz bo'ladi. Allah razı olsun. Keyingi so'rovga sari esep bir tug'anda sari esep salabыз. Бул баарыңыздарга белгилүү болсо керек. Жаназа намазынын дубасын айтып бериңиз. Жаназа намазынын дубасын айтып беребиз. Билгендер болсо туруп айта бериңиз. Билбесе талабалар жооп берсе болот. Негизи катардагы мусулман ушул жаназаны нике окуганды билиш керек да, ушул милдет да. Мисалы кыз узаткан болсоң, ошо атанын милдети үйдө аял кызыңды үйдө кыйлыш керек шариятта кыз. Ушул убакка чейин багып чоңойту, эми күйөө баласына ошо өзүнүн никесин кыйып, мына аталык милдети менен ушуга чейин өткөздүм. Эми сен атасы да болосуң, күйөөсү да болосуң деп ошо атасы кыйып берген абзел да. Ошого никени анан жаназаны мисалы атасынын өзү баласы окуган абзел болот, жакындарычы өздөрү мисалы өздөрү жууган башка эметпей, ошол себептен биле эле ушу нике жаназа нерселерчи катардагы мусулман билиш керек, мунун шарт. Барбы билгендер? Балдардан барбы, балдардан? Келиңиз тақсыр, сиз айта бериңиз. Машалла. Janaza namazının duası Allahümme gfirli hayyina ve mayyitina ve şahidina ve gaibina ve sagirina ve kabirina ve zakarina ve unsana Allahümme man ahyaytahu minna fa ahyihi alal islam ve man tawafaytahu minna fa tawafahu alal iman. Alem jaş bala ötüp ketken bolsa Allahümme ja'alhu nafaratan ve ja'alhu ajran ve zuhran ve ja'alhu shafi'an ve shafa'an. Maşallah, eng to'g'ri javob. Belengizni olib ketsangiz bo'ladi. Tug'anlar, bardığız janaza namazını jattap keleylar. Bardığızga керек. Kullu nafsin za'iqatul maut. Har bir can, har bir adam ölüm damын татуучу bir tug'anlar. Эч ким бул дүйнөдө түбөлүктү калбайт, түбөлүктү калган эмес. Ошого жаназа намазына турганда жөндөн артка имамга уюп койбостон, ошол дуадагы жаназа дуасындагы ошол адам үчүн кечирим суроо, анын ичинде маанилеричи. Ya Allah, бардыгыбыздын күнөөбүздүн кечир, эркектердин, балдардын, берде жоктордун дегенчи. Ошон үчүн мыртыгындар, баарыңыздарга бардыгы жаттайлы жаназанын дуасына. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын канча жубайы болгон жана анын аттары? Суроо түшүнүктүү болду окшойт, а? Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын канча жубайы болгон жана анын аттарын атап бериңиздер. Кол көтөрүп жооп бере бересиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын канча аял болгон? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын
канча аракет кылып көрүңсөңүздөр болот. Эгер жакын жоопко жакын болсо белектерибиз бар иншалла. Аттарын ата беребиз. Байке. Az mikrofon. Билбегендер айтып атканга көңүл болуп тынчап турабыз, а? 11 аял болгон. Машалла. Аттарын дамналар сиздерге толуктап берип койсун. Келиңиз тамга. Айта бериңиз, а? Кел бек алып келсеңиз болот. Негизи пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 11 аял болгон. Алар Хадиша разияллаху анха, Зайнаб разияллаху анха, Айша энебиз, Умму Салам энебиз, Хафса энебиз, Маймуна разияллаху анха, Жубайра энебиз, Зайнаб бинти Жахш энебиз, Сафия энебиз, Сауда энебиз, Умму Хабиба энебиз. Ушул 11 аял болгон. Негиз сураа эле жооп болду. Машалла. Кийинки суроо бир туугандар. Курбандыкка кандай малды союу керек? Курбандыкка кандай малды союу керек? Деги эле курбандык деген эмне? Ошол тууралуу кенен айтып бериңиздер. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Курбандыкка чалынчу мал бул өйдө жактан бодо мал, буга уй, топоз, төө, ал эми майда жандыктардан кой, теке, эчки. Машалла. Ооба, эң туура жооп. Белеңиз алып келсеңиз болот. Жакында курбан айтып келатат, а буйруза. Курбандык чалууга ниет кылдыңызбы? Машалла. Алла кабылсын. Кийинки суроо бир туугандар. Ажылык кимдерге фарз болот? Деги эле ажылык деген эмне? Ажылык кимдерге фарз? Assalamu alaikum урматтуу жамаат. Сарга кабыл болсун. Ажылык колунда бар, ажылыкка бара турганга бардык каражаттары жетише турган адамга парз. Жана ошондой эле умра дагы ошондой. Дагы толуктап коюңуз кичине. Толук. 5 фарздын бир фарзы. Мусулмандын мойнундагы милдет фарз. Мусулмандын мойнундагы парз милдеттердин бири. Машалла. Негизи жооп туура эле. Ошол 5 фарздын бири бул хаж кылыштык. Ошо биринчиси мусулман болуш керек, ошо хаж кылчу адам. Анан ден соолугу чың болуш керек. Ана айткандай эле, тиги байга айткандай, каражат жетиши болуш керек. Өзүңө ашыкчаак жетиши каражат болсо, ошол адамга хаж фарз болот. Негизинен жооп туура. Атыңыз ким? Анвар, ажыга баргасызбы? Машалла, Алла кабыл кылсын. Ажыга да ниет кылыңыз буйруса, Алла жеткизсин. Соң кийинки сурообуз бир туугандар. Кунут дубасын окуу кайсы амалга кирет? Жана кунут дубасын айтып бериңиз. Көтөрүңүз. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Туруп айтып бериңиз. Куфтан намазын 3 рекет, витр важибин окуганда 3-чү рекетте окулат. Жакын кармаңыз. Куфтан намазын 3 рекет окуганда ошонун 3-чү рекетинде окулат. Кунут дубасы окулат, а? Анан бул кунут дубасын окуш кандай амал? Кандай? Кунут дубасын окуш кандай амал? Фарзбы, важиппи, сүннетпи? Кунут дубасы тууралуу. Сүннет болуп калат. Кунут дубасын билесиз, а? Бул жакта толуктай тургандар бир окшойт. Толуктайм дегендер. Кунут дубасы тууралуу айтып берем дегендер. Тиги балага барсаң. Кунут дубасы болсо куптанына 3 рекет витр важипти окулат. Ал болсо важип окулатылган. Машалла. Кунут дубасын айтып бериңиз. Жатка айта аласыз? Жок, жатка айта албайм. Кунут дубасын айтам дегендер барбы? Жат айткандар болсо белек беребиз. О, тиги байга. Кунут дубасын витр важип намазын окуйбуз, жатып атканда окуп койсо болот. Жакын кармай бериңиз. Шашпай айта бериңиз. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك خير كله نشكرك ونغفرك ونخلع ونترك ما يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي نشهد إليك نشهد ونخفض رحمتك ونخشى عذابك
إن عذابك بالكفار ملحق. Машалла. Жақсы. Береңіз алып келсеңіз болады, жауап тұра. Соң кейінгі сұраубыз. Ең бірінші азанды кім айтқан? Ең бірінші азанды кім айтқан? Бұл. Машалла. Кім? Билал. Билал разияллаху анху айтқан, а? Азанды білесіз бе? Азанды білесіз бе? Айтып қоймасыз ғана. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Машалла. Бол, білет екенсіз. Алла разы болсын. Чоң ойған азанчы Билал разияллаху анху азанчы болыңыз, а? Машалла. Алла қабыл қылсын. Жауап тұра. Толықта кетесіз бе азанда? Кейінгі сұрауға өтерсек, анда. Туғандар, бұл жандық бардық ұста бар. Жаны ұста жүрет. Ушыдан бір мәселе келіп шығады да. Ит ичкен суға дарат алса болуы. Ит ичкен суға, ит башын салып қойған суға дарат алса болуы. Келіңіз бәке, сіз тұрыңыз. Не сен айтып қол, жана айтты ғой башында. Бір жооп беріп, белек алғандарға уже неме жағы кечиресіздер. Қапа болмай жағы. Ассаламу алейкум. Болбойт дарат алған. Дарат алғанға болбойт, а? Неге? Өйткенмін. Дам айтқаныңыз, а? Жооп тура ошо себеп ит жеген нерсеси нажас. Эгер анын оозу денеге тийген, кийимге тийген болсо дагы нажас болот, сууга тийген болсо дагы нажас болот. Ошол себептен сууга ошону дарат алганга болбойт. Түшүнүк туугандары, ит эгер денеңизге жалап койсо, шымыңызга тийип кетсе, анда шымыңызды да кийимиңизди да алмаштырып, ошол сууну да башка сууга аракет кылып, иттен сактанабыз туугандар. Бул анткени коомчулукта байкалбай эле келаткан нерсе да. Ошон үчүн иттен оолак болгонго аракет кылабыз. Кийинки суроого өтсөк, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын канча баласы болгон? Канча уул кызы болгон? Кыздары, балдары, аттарын атай кетиңиз. Туруңуз. Аттары менен кошо айтабыз. Ассаламу алейкум. 7 баласы болгон, 4 кыз, 3 уул. Касым, Абдулла, Ибрагим, Умму Гүлсүм, Рукия, Фатима, анан Зейнеп. Машалла. Жооп тура. Билеңиз алып кетсеңиз болот. Намаз китеп берип. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Ошол эле Рамазан айына түшкөн эң алгач Куран эң биринчи Куранда түшкөн аяттар, биртугандар, кайсыл аят? Куранда эң биринчи кайсыл аят түшкөн? Ким? Ким көтөрдү? Алып барып бериңиз. Куранга эң биринчи түшкөн аяттан бул Аль-Алак сүрөсү. Иқро бисми роббикаллади халақа. Халақал инсана мин алақа. Машалла. Машалла. Жооп тура. Куранда ушул Алак сүрөсү кээ бир аталыштарда Иқро деп айтылат. Иқро сүрөсү акыркы эң алгач ушул 5 аят түшкөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгондон кийин Хира үңкүрүндө Жабир алейхиссалам ушул 5 аятты алып түшкөн эң биринчи. Кийинки суроого фитир садака деген эмне? Фитир садака деген кандай? Фитир садака деген дегеле эмне бул? Жооп береликтер жооп беребиз. Суроо фитир садака деген эмне? Ассаламу алейкум. Фитир садака деген бул жетим жесир кыйналгандарга жардам берүү. Андан кийин эле ошол
апаттан, қырсықтан сақтану. Қырсықтан сақтану. Адамға келген қырсықтардан сақтану. Орудан. Дамла, сіз толықтап қойыңыз, біраз жақындашты оқшайды, біраз сұрауын толықтап қой беріңіз. Ооба, жооп тура эле. Ошол садака деген фитир жетим жесирлерге берилет. Негизгиси садака адамга келе турган балелерди кайтарат. Негизгиси анан ошол бул орозодон кийинки бериле турган фитир садака жалпы алганда эле биздин деңгээлибиздин баарыбыз эле жетет, баардык адамга эле азыр важип да уже милдеттүү түрдө беришибиз керек да. Ошого орозо айында бүтүп калдым да, ошого фитир садаканы берели. Эң биринчиси ошол жакындарга берсек болот, туугандарга. Эки сооп берилет, себеп биринчи тууганчылык, экинчи садаканыкы, фитир садаканыкы. Анан кошуна колоо андан өтүп калган болсо, мечит башкаларга иншалла баарыбыз берүүгө ниет кылалы. Кеңес беке, белеңизди алып кетсеңиз болот. Баардыгыбыз бир туугандар. Көзүңүз көрүп атат, акылыңыз иштеп атат, колуңуз иштеп атат. Аллах Субхана Таала сизди жаратты. Негизинен алганда фитир садака ушул өзүңүздүн жашап жаткандыгыңызга Аллага шүгүр деп, Аллага мактоо айтып, өзүңүздүн жаныңыздан чыгарып муктаждарга берүү бир тууган экен, а? Баардыгыбыз өзүбүздүн фитир садакаларыбызды балдарыбыздын, жакындарыбыздын, үй бүлөбүздүн фитир садакасы үйдөгү аталарга милдет, үйдөгү эркектерге милдет. Соң кийинки суроого, жума намазында имам хутба айтып жатканда кайсыл амалдар дурус эмес? Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Ва алейкум салам. Хутба болуп атканда сүйлөшүү дурус эмес. Ар нерсеге алаксыбай, ошо ким хадисте келет, кимде ким үйүнөн жакшылап дарат алып, жакшы кийинип, мисвак себенип, ошоно бир дагы сөз сүйлөмөйүнчө ошо мечитке келип, имамдын хутбасын окуп отурса, толуктап коюңузчу. Дагы айта тургандар бар экен, а? Микрофон берип коюңуз, толуктап койдунчу, бул баке колун көтөрүп атат. Эң башкысы бул имам хутбага чыкканда, ошо эгер намазыңы баштасаң, ошо амалды бүтүрүшүң керек. Эгер хутбага чыккандан кийин ошо намазды окубаш керек. Хутбага чыккандачы. Ошол эле. Негизи жооптор туура эле. Кошумча эсе имам хутба окуп жатканда негизи эч кимге зыян бербестен кун коюп хутбаны окубуз да. Эч кимге сүйлөбөстөн, эч кимдин алдынан аттап өтүп же башка зыян келтирбестен ошол мечитке биринчи келип, эч кандай эч кимге зыян бербей, имамды сөзүн угуш важип да. Ошол себептен негизинен жооп туура эле. Эч кимге эч кандай туура эмес сөздөрдү, дүйнө сөздөр сүйлөбөй хутбаны угабыз. Экөөңүздөр деле белек алып кетсеңиздер болот. Жооп туура эле. Түшүнүк туугандары, эч бир амал кылбайт экен эмес. Имам хутбага чыкканда эшиктин оозуна туруп алып, жамаат биякта месте бар экен, келге дебестен, а? Өзүңүзчө Кур'ан окубастан, өзүңүзчө зикир кылбастан имамды угат экенбиз. Кийинки суроого кулак салсак, атактуу төрт периштелердин аттары ким? Алар кайсылар жана кандай амал кылышат? Жок, жооп бербегендер жооп берсе. Жооп бербегендер. Атактуу төрт периштенин атын атаңыздар. Алар кимдер? Биринчи Жабраил, Микаил, Азраил, Насрафил. Исрафил. Эмне кандай кызмат аткарышын билбейсиз, а? Машалла, туура, жообуңуз туура. Толуктап кетиңиздер. Негизи жооп туура эле, ошол төрт периште бар, эң атактуу. Жабраил алейхиссалам, анын кызматы ошол пайгамбарыбызга вахий алып келет да. Алладан келген вахийлерди пайгамбарыбызга алып келген. Ал эми Азраил алейхиссалам болсо, ал ошол элдерин жанын алышка дайындалган.
Микаил алейхиссалам болсо ошол жаан чачын асмандагы иштерге дайындалган. Исра алейхиссалам болсо бул кыяматта сурнай чалат. Негизинен жооп туура. Кийинки суроого өтсөк, койдун зекетин толук айтып бериңизчи. Кой баккандар барбы араңызда? Койдун зекетин толук айтып бериңиз. Койго кандай зекет беребиз? Жок, бул байке жооп берди. Бул байке жооп берди эле? Жооп бербегендер болсо. Жооп берди эле. Туруп жооп бериңиз. Бериңиз. Assalomu alaykum. 40 qo'ying bo'lsa 40 qo'ying. Толук айтсаңыз, 40тан дагы бар да. 40та бир эле кой да. 40тан кийинкилерди улантып айтабыз. Вачип болот. 3 кой болгондо канча вачип болот? 100 qo'ying bo'lsa. Жок. Барбы дагы толуктоочулар барбы? Бар экен. Бул байке. Алып бериңиз. Туралы айтты 40тан бирок 1 жыл толук өтүш керек. Ооба. 40 быйыл 40 болсо, эмки жылы тоже 40 болуш керек. 40тан көбүрөөк болсо, мисалы эмки жылы 80 болгон болсо, уже экөөнү, мисалы 40 болуп, жылдын ортосунда 20 коюң болуп калды, бирок кайра орозо учурунда кайра 40 коюң болуп калса, бере бересиң. Азайбаш керек да. Ооба, туура эле. Акчасын 2 кой болгондочу, 2 кой канча вачип болот? 40тан ашканда 40та бир эле кой да. Бир жыл айланса, 1 кой вачип болот. 2 койдо канча болот? 2 кой 120да болот. Машалла, туура айтасыз. Улантып бериңиз. 3 койдо. Анын айыл чарбаны көп билбейсиз. Машалла. Келиңиз, бериңиз алып келиңиз. Сиз Негиз жок, туура эле, ошол 40 кой болуп 1 жыл айланса 1 кой вачип болот. 121 болсо, 120дан бери ашса, уже 2 кой, Кийин дальше 200-300ге бирден кой кошулуп кете берет. Жооп туура негизинен. Машалла. Бул жерде туугандар уже ал башка койдун зекети кетип атат да. Койдун мисалы зекет негизинен фарса, мусулмандын мойнундагы милдет кой баккандан кийин, Кандай мал жарайт, кандай жарабайт ошого кирип калат да. Кийинки суроого көңүл бурсак, Куранда канча жерде сажда аят келген? Куран-ы Каримде канча жерде сажда аят келген? Кол көтөрүп жооп бере бересиз. Жооп бербегендер жооп берсе жакшы болот. Куранда канча жерде сажда аят келген, туугандар? Бияк көтөрүп атыңыз. Айтыңыз. Келе берсеңиз болот. Негизи жооп туура эле, 14 жерде сажда аят келет. Куран уккан ар бир адамга сажда кылыштык важип болот, Ошол себептен 14 жерде Куран аят келет, эгер уксак сажда важип болот. Эгер намазда уксак, намазда важип болот, намаздан сырткары уксак, намаздан сырткары сажда важип болот. Соң кийинки суроого көңүл бурсак, туугандар, таравих намазы кандай амал? Таравих намазы деген эмне деңиз эле? Таравих намазы кандай амал? Ошол фарзбы, важиппи, сүннөтпү, кандай мустахаппы? Жооп бербегендер болсо, жооп береликтер жооп берсин. Бул байке колун көтөрүп атат. Туруңуз. Туруп жооп бериңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Таравих намазы сүннөт муаккада. Бекемделген сүннөт. Канча ракет? 20 ракет. Машалла. Жооп туура, сүннөт муаккада. Пайгамбар саллаллаху кылган намаз, машалла. 20 ракет окулат. Белеңиз алып келсеңиз болот. Кийинки суроого өтө берсек, урматтуу туугандар, баардыгыбыз мечитке келип атабыз. Эми ошол мечиттин адептери кандай? Мечиттин адептерине токтолуп кетиңизчи. Мечиттин адептерин айтабыз. Бисмилла, туруңуз. Айтыңыз. Assalomu alaykum. Mechittin adepteri bul mechitten кирип келип атканда дубасын айтып кирүү, андан кийин дубасын айтып киргенден кийин мечитте дүйнө сөздөрүн сүйлөбөй, Алла Таалага болгон ибадатты амалыбызды кылып, зикир тартып, амалыбызды кылып кетиш бул
мечиттин адебине кирет. Машалла. Жакшы Негизинен жооп тура, дамы бир аз толуктап коюң. Негизинен туура. Ошо мечитке киргенде эң биринчи ошол дубасын айтып, оңгут менен киребиз, салават айтып, бисмилланы айтып, анан эң биринчи киргенде ошо мечитке киргенде намазда тахиятул масжид бар, саламдашы, мечит менен саламдашы, ошону окусак абзел болот. Бул нафил намаз эң биринчи ошол адептерде киргенде. Колдон келсе мүмкүнчүлүк болушунча отурганга чейин намаз окусак 2 рекет жакшы болот. Эгер башкада отуруп башка иштерди кылып андайын окусаңыз да болот. Негизи намазга даярдык ошол биринчи келгенде ошол 2 рекет намаз окуп же зикир кылып фарз намазга даярданабыз. Биз 6 сыфат айтабыз го, нафил намаз окуп фарз намазга даярданабыз дегенде. Ошого адам көргөн нерсеси ою фикир ошондо болот да, көзүн эмнени көргөн болсочу, ошого мечитке чейин эшикте көргөн нерселерибизди, жүрөктөгү ойдогу нерселерди тазалаштыруу үчүн 2 рекет намаз окуйбуз же зикир кылабыз да мечитке. Белеңизди алып кетиңиз. Анда мечитте дүйнө сөзүн сүйлөмө жок, 70 жылдык ибадат кабыл болгон ибадат күйүп кетет. Анан өзгөчө азыркы бизде мечитке келип алып телефон иштетебиз да, ошол нерсени тыйсак жакшы болот иншалла, аракет кылалы. Анан катуу үн менен сүйлөгөн дурус эмес мечитте. Эң негизги мечитте ибадат, зикир, Куран, башка нерселер да иншалла ошого аракет кылып барыбыз. Машалла. Кийинки суроо токтолсок, кандай учурда гусул важип болот? Толук баяндап бериңизчи. Негизи эле гусул деген эмне? Кандай учурда гусул жуунуу керек? Теги байке жооп берет. Кеңиш байке, туруңуз. Жооп берелик. Ассаламу алейкум. Гусул түшүркөп калганда важип болот. Түшүркөп калганда. Негизи туура, ал деле толугураак айтсак, Толугураак. Ошо. Жакшы, машалла. Мындай рахат болуп кетсе эгер бирөөс болот. Негизинен сурооңузга жообубузга сурооңуз туура, байке. Бул нерседен уялбаш керек. Ат-тухуру шатрул иман. Тазалык бул имандын бир бөлүгү. Ар бир адам таза жүрүш керек. Ар бир адам дайыма гусул менен жүрүш керек. Анткени кайсыл адам жер бетинде себепсиз гусулу жок жүрө турган болсо, ал адамга бүткүл периштелерден алат болот экен бир туугандар. Канчалаган бир туугандарыбыз, канчалаган туугандарыбыз таза эмес жүрүп атат, канчалаган туугандарыбыз гусулу жок, денеси таза эмес болуп, бул дүйнөдөн өтүп кетип атат бир туугандар. Ошого бул табият бир туугандар. Бул нерсенин уяты жок, бул табият. Эркек киши, аял киши бир жыныстаа болгондон кийин, түшүргөндөн кийин дагы же болбосо кошулгандан кийин денеден чыга турган шахват менен чыккан нерсе, ал денени жуунууга алып келет, тазаланууга алып келет да, гусул важип болот. Кеңес туган. Кеңес белеңиз алып кетсеңиз болот. Кийинки суроого көңүл бурсак, китеп диңгемен. Намаз окуу кайсыл учурларда макрух болот? Кайсыл учурларда намаз окуу болбойт туугандар? Тет байке көтөрүп окшойт. Сунун жанында турган байке. Ассаламу алейкум жамаат. Намаз окуу багымдаттан кийин күн чыкканга чейин окулбайт, нафил намаздар. Каза намаздар окула берет, бирок башка намаз окулбайт. Күн төөгө келгенде окулбайт, асырдан кийин окулбайт, күн батып баратканда окулбайт. Асырдан кийин каза намаздарды окуганга болот, башка нафил намаздар болбойт. Күн батып баратканда дагы окуган макрух болот. Ооба, негизи жооп туура эле. Ошол асырдан кийин намаз окулбайт, багымтандан кийин күн чыкканча окулбайт. Белеңиз алып кетсеңиз болот. Ал эми 3 учурда окуган вообще эле харам. Күн кызарып чыгып атканда, күн чак түштө, күн баткан учурда намаз окулбайт. Калган учурда окула берет.
Соң кийинки суроого өтсөк, буну баардыгыбыз билсек керек. Баардыгыбыз биринчи кол көтөрсөк керек азыр, а? Айт намазы канча рекет, кандай окулат? Көрсөтүп бериңизчи. Айт намазы канча рекет, кандай болуп окулат? Бисмилlah. Айт намазы канча рекет, кандай болуп окулат, туугандар? Ким? Ассаламу алейкум. 2 рекет жамаат менен окулат. Дагы кошумча толук коет. Суроо түшүнүксүз болуп калды. Айт намазы канча рекет жана ошо кандай окулат? Ошолор деген жөнүндө. Суроо туура эмес болуп калды окшойт. Түшүнүксүз болуп. Бул жакта айта тургандар бар экен, келиңиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Айт намазы 2 рекеттен турат, сүннөткө кирет. Жамаат менен окулуучу намаз. Ошо. Окулуш тартибин көрсөтүп кетсеңиз. Окулуш тартиби имамга уюп, билген имамга уюп берип алабыз. Билбегендер имамга уюбуз. Дагы бизден бир аз кичине жеңилдик болсун сизге. Канча жолу колун көтөрөт? 3 жол. 3 жол, а? Ассаламу алейкум. 2 рекет токдарпи. 4 такбир. Ошондой? Бул байкеңке жакыныраак болду окшойт. Сиздер толуктап коюңуздарчы. Келиңиз сиз бели. Барбы да жооп берем дегендер? Айт намазы 2 рекет окулат, 2 рекет фарз. Биринчи имам биринчи рекетте санаадан кийин 3 жолу такбир айтат. Артынан айтат 3 жолу такбир айтат. Экинчи рекетте Фатиха сүрөсү окуат, зам сүрө окуат, анан 3 жолу такбир айтат, анан рүкүүгө барабыз. Машалла. Жооп туура ошол түшүнүктүү эле болуп окшойт, биринчи такбир айтат, имам уюп так 2 рекет окулат. Негизи өзү бул айт намаз важип амал, важип болот. Анан имамга уюгандан кийин такбир айтылат. Андан кийин ошол 3 такбир, анан Фатиха, зам сүрө, биринчи рекет бүтөт, ошо менен экинчи рекет куруп, анан Фатиха окулат, зам сүрө окулат. Зам сүрө окулуп бүткөндөн кийин 3 такбир айтылып, анан 4-чү такбир саждага рүкүүгө кете турган такбир айтылат, түшүнүктүү. Жалпы ошонун 6 такбир болот, Алла разы келиңиздер. Туугандар баарыбыз үйрөнүп алайлы, билип алайлы. Эртең буйруса айт намазы келатат. Соң кийинки суроого өтсөк, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кайсыл жылы канча жашында дүйнөдөн кайткан? Дагы суроо кайталап коелу, түшүнбөгөндөр болсо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям канча жашында кайсыл жылы дүйнөдөн кайткан? 63 жашында 632 жылы дүйнөдөн кайткан. Машалла. Жооп туура. 63 жашында 11-хижри жылы дүйнөдөн кайткан. Белеңизден алсаңыз болот. Кийинки суроо топтозок. Жума намазына кандай баруу керек бир туугандар? Жума намазына кандай барабыз? Кантип барабыз жумага? Жума намазына дарат алып, таза кийимдерди кийип, жакшы ниет менен намаз алганы Аллах деп барыш керек. Машалла. Алла разы болсун. Жумага келип атасызбы? Негизинен жооп туура эле. Ошол жума намазында биринчи жакшылап дарат алып, жакшы кийимдерди кийип, жакшы атырларды себеп, таза абалда себеп бул мусулмандардын 2 майрамы бар да, бири жума, бири айт намазы. Негизинен жооп туура. Жума намазында бошунча таза кийинип, таза мисстер себеп, жакшы салаваттар айтып, анан эртерээк барганга аракет кылабыз. Себеби жумага ким эртерээк келсе, анын өзүнчө фазилеттери бар да. Ошол себептен жооп туура эле. Элеңиз алып кетсеңиз болот. Кийинки суроо топтололу бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын
ата энесинин атын атап бериңизчи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ата энесинин атын атап жооп бериңиз. бербегендер жооп берсин. Мейли. Жооп бере электер болсо. Байке. Бул байкада жооп берген эле. Бериңиз. Абдулла Амина. Абдулла Амина. Абдулла. Анан атасы Абдулла экен, энеси? Энеси. Амина. Машалла. Ооба, жооп туура эле. Пайгамбарыбыздын атасынын Абдулла, энесинин аты Амина энебиз, машалла. Кийинки суроо бир туугандар. Аллах субхана тааланын алдынан бул ааламга түшкөн 4 китеп бар бир туугандар. 4 китеп бар. Ошол 4 китептер кайсылар? Тоорат, Инжил, Забур, Куран түштү. Куран түштү. Эми ошол 4 китеп кимдерге түштү? Кайсыл пайгамбарларга түштү? Бул бала жооп берелексиз. Assalamu alaikum. Kur'an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Peygamberimize düşkün. İncil İsa Peygamber'e düşkün. Torat Musa Peygamber'e düşkün. Anan 4 kaç kitap öyle? Zabur. İbrahim Peygamber. Yok. İbrahim emes. Davud. Maşallah. Maşallah. Жооп туура эле, береңиз алсаңыз болот. 4 китеп 4 пайгамбарга түшкөн. Жооп туура. Кийинки суроону дагы баардыгыңыздар кол көтөрөт деген үмүттөмүн, Кудай буйрса. Мусулманга болгон канча кызы бар бир туугандар? Мусулманга болгон акызы канча? Мусулманга болгон жооп бере электер болсо. Суроо баарыңыздарга түшүнүктүү болду. Бияк. Assalamu alaikum. Musulmanга болгон 7 акысы бар. 7 акысы бар. Ооруп калса кабар алуу, жаназасына катышуу, салам берсе саламын алек алуу. Орса зиярат кылуу. Ооруп калса зиярат кылуу. Чүчкүрсө шашпай айта бериңиз. Унутуп калган. Чүчкүрсө жооп берүү, Чүчкүрсө, альхамдулиллах десе, ярхамукаллах деп айтуу. 5 болду. 5 болду окшойт, а? Негизинен хадистерде мусулманга болгон акызы 5 деп келет да. Туура болду окшойт, а? Калыстын жамааты. Туура эле. Белеңиз алып койсун. Салат айтчысың. Суроолор бүтүп калыптыр да. Дайындаган сурооңорду берип коет. Акыркы бир сурообуз калыптыр. Бул сурообуз өзгөчө суроо бир туугандар. Бул сурообуз дагы мен үмүт кылам баардыгыңыздар талашып биринчи кол көтөрөт деп ойлойм. Анткени улутчул дейт билбегендер. Улутун кимдер сүйбөгөн? Кыргыз деп келгем дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн. Бардыгыбыз жаркын мамлекетте, жаркын келечекте жашап атабыз Кыргызстанда. Ошол Кыргызстаныбыздын эгемендүүлүк болгонуна канча жыл болду? Ал жооп бердиңиз. Assalamu alaikum. 32 жыл болгон, 91 жылдан баштап. Жылы кайсы жыл? 91. 91 жылы 31 август. 31 августта. Жооп туура 32 жыл болду, машалла. Машалла. Бул жаш балдарга эң биринчи ошол исламда жаштардан ислам динин кабыл алган сахаба. Жаш балдарга, окуучуларга, мектеп окуучуларына. Бул жигитке алып барып беребиз микрофонду. Али пайгамбар. Али разияллаху анху. Ай машалла, келиңиз.
окшойт да. Таяммум боюнча. Таяммумда канча фарз? Жооп бере электер, жооп бериңиздер. Таяммумда канча фарз бар? Siz de bol kalır, sizdeki de bol kalır. Sizdeki. Sizdeki de oldu zaten. Бул байке колун көтөрүп атат, микрофон алып барып бериңизчи. Kim? Жооп бердиңиз siz? Бериңиz, таяммум. Таяммумда 3 парыз бар. Ниет кылуу, биринчи таза топурак табуу, ниет кылуу, эки колду уруп жүздү сүртүү, дагы эки колду чаңга уруп, чыканактарды кошо сүртүү. Кеңиз бериңиз. Таяммумда ниет кылабыз, биринчи ниет кылып, таза топурак, ошо ниетти калып коелу окшойт, ниет кылып, 4 фарз бар ошол, ниет кылыш таяммумга, анан таза топурак бир уруп, бетке, анан бир уруп, анан колду чыккандака чейин, машалла, разы болсун. Ооба, эстеди. Ушуну менен урматтуу туугандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетиптир. Негизинен алганда, бир туугандар, бул сиздерге алдыңыздарга берген суроо, бул сиздердин баарыңыздардын деңгээлиңиздер сынаш эмес, бир туугандар. Же сиздердин же болбосо билбейт экен деген сөз эмес. Негизги максат, бир туугандар, бир аз да болсо өзүбүздүн жашообузду, өзүбүздүн кылып аткан амалдарыбызды жана сөзүбүздүн жогоруда айтып кеткендей, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашоосун жакындан таануу, сахабалардын жашоосун жакындан таануу, Алла бизге өкүм кылган өкүмдөрдү туура аткарып атабызбы, туура эмес аткарып атабызбы, ошол нерсени кененирээк токтолуп, ошол нерсени ушул жерде билгендер, билбегендерге жеткизүү. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде «Баллигу анни валау ая». Менден бир аят болсо дагы жеткизгиле дебеди. Менден бир аят болсо жеткизгиле деди, бир туугандар. Ошон үчүн туугандар, бул отурган иш-чарабызды Алла субхана таала кыямат күнү кабыл кылган иш-чаралардан кылсын. Кыямат күнү Алла субхана таала соон толук бергендерден кылсын. Ушул негизи эле ушул кадыр түндө бардыгыбыздын Алла субхана таала кылган амалдарыбызды, кылган дуа тилектерибизди бардыгын Алла субхана таала кабыл кылган болсун. Бардыгыңыздардын эртеңки келип келе жаткан айт майрамыңыздар майрек болсун. Бардыгыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун, бир туугандар. Субханакаллаху ва бихамдика, субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха анта астагфирука ва атубу илейк. Тамам, дуа кылыңыз. Амин. Алхамдулиллахи rabbil alamin ва ла акибату лил муттақин. Саламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. يا الله биздин баардыгыбыздын ката кемчиликтерибизди кечиргин, я Allah. Кылган ибадаттарыбызды кабыл кылгын, я Allah. Ya Allah, ушул өзүң розо кармадык, я Allah, өзүң үчүн, ya Allah, ошо розодо кемчилик каталар болсо кечиргин. Баарыбызды өзүң фирдаус бейишин насип кыл. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан, бирахматика я архамар рахим. Амин. Allah разы болсун.